Саламатсыңарбы балдар? Biz бүгүнкү сабакта Кыргызстандагы 7 облустун бири болгон Жалал-Абад облусун өтөбүз. Сабактын максаты окуучулар Жалал-Абад облусунун жайгашуусу өнүгүүсү боюнча билишет, калкы чарбачылыгы жөнүндө маалыматтарды билип билимдерди өстүрүшөт, достукка, ынтымакка тарбияланышат. Географиялык абалы. Бул облустун батышынан жана түштүгүнөн Өзбекстан, чыгышынан Нарын облусу, түндүгүнөн Талас жана Чүй облустары, ал эми түштүк-чыгышынан Ош облусу чектеп турат. Жалал-Абад облусу 1939 жылы 21 ноябрда уюшулган. Административдик жактан 8 районго, 68 айыл округуна, 7 шаарга жана 7 шаарчага бөлүнөт. Райондору: Чаткал, Токтогул, Ала Бука, Аксы, Ноокен, Базар Коргон, Сузак жана Тогуз Тору. Шаарлары: Жалал-Абад, Ташкөмүр, Каракөл, Майлуу Суу, Кочкор Ата, Кербен, Көк Жаңгак. Жалал-Абад облусунун аянты 33,7 миң чарчы километр, 3-чү орунда турат. Калкынын саны 1,214,400. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери Чаткал кыркатоосундагы Авлетим чокусу. Ал эми деңиз деңгээлинен эң төмөн жери Базар Коргон районунун аймагында. Облус отун энергетика ресурстарына бай. Нарын дарыясында бир нече ГЭСтердин каскады курулган. Алар Токтогул, Күпсай, Ташкөмүр, Учкоргон, Шамалдысай, Камбар Ата ГЭСтери. Нефт менен газ Чаңгырташ, Майлуу Суу, Избаскен, Кочкор Ата деген жерлерден чыгат. Алтындын кендери Макмал, Жамгыр, Турутегерек, Сандык, Терек, Иштамберди жана Бозумжакта жайгашкан. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.